Ассаламу алейкум, кандайсыңар туугандар, силер менен Мирлан. Биз азыр эртең менен өзүбүзгө завтрак жасадык. Мынакей. Вау! Албетте халал сосискалар. Кесте өзүбүзгө ушундай завтрак кылып, анан үйдөн чыгабыз. Негизи бул кухня. Биякта көрүнөт экен, бул арткы двор. Бияктан болсо ошо арткы двордон сыртка чыгып кетесиң. Бул эми типа кухня, анан биягы зал болуп эсептелинет да. Эми бул хозяиндын баласынын оюнчуктары, ал выходной сайын келип турат. Бияк эми кичине не убрано, кийимдер бир аз. Ошол себептен бул основной выход. Анан туугандар мындай да. Ушундай үйлөр где-то примерно $400,000 тегерегинде турат. Буга мен украинец менен жашайм. Бул менин комнатам. Бул эми ванная комната. Бул менин румейтимдин комнатасы. Булар эми келген Америкага 20 жылдан ашып калды. Анан эми Америкага келип үчөө бар, бирөө ошо центр жакта, бирөө ушул, анан дагы бирөө Гленвиллде квартирасы бар. Эми Америкада ажырашуу көп болот экен. Ошо бир баласы менен, аялы менен ажырашып кеткен, азыр өзүнчө биякта жашайт. Ошо апасы 90-жылдар эле келип, 90 в конце 90-х деп коебу. Анан Америкадан ушул үйлөрдү алып койгон экен, убагында процент аз кезинде. Азыр эми мынтип мына бир эле менин комнатама, мисалы, мен $700 берем. Ошого окшогон комнаталарды, мисалы, тиякта квартирасын берип коюп эле, өзлөрү мындай көп деле кыйналбай эле жашай беришет да. Эми Америкага келип, мисалы үчүн ушундай үй алам десе, албетте алып аткандар бардыр, кайсы бир район налогун төлөш керек, анын баарын изучать этиш керек да. Ал долгий процесс. Бирок эң негизгиси Америкада бул бизнес кылганга аракет кылыш керек. Бизнес кылыш үчүн туугандар биринчи очередь баягы айтып атпайбы, көп Америкада кыйын, анан Америкада мындай болуп калат, Америкада деген башында иштеп кетиш абдан эле кыйын. Ооба, мен ошонун баарын айтып эле келем, бирок ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик болот да. Ал эмне жеңилдик десеңер, адам кечке эле кыйналып жүрө бербейт да. Определенный документ алгандан кийин тракка чыгат, же болбосо дагы бир кесип нээси болот. Анан барып отуруп, ал өзүнүн ордун табат. Анан ошол жерден силер уже акча топтой баштайсыңар. 1 жыл өтөбү, 2 жыл өтөбү, определенный баягы башын иштетип, ошол акчаны 1+1 2 кылгандар көбөйтүп кете алат да. Компания ачышат. Мына канчалаган ютубтардан өзүңөр деле көрүп атасыңар. Канчалаган успешный кыргыздын жигиттери многомиллионный компанияларда оборот кылып атат. Буга эмне себеп? Алар деген силер ойлойсуңар, депчи, мисалы, оборотунда, например, $7 миллион болсо, ойлойсуңар, мынча акчаны каяктан алды депчи. Алардын баары эле кредит, туугандар, кредит. Мисалы, биякта кредит скор деген түшүнүк бар. Ошо кредитный историяң жакшы болсо, эгер компания ачып, компаниянын обороту, например, биринчи 100 000, анан 200 000, анан 300 000 болуп кете берсе, сага ошого жараша финансирование кете берет да. Канча көп финансирование болгон сайын сага сенин оборотуң өсө берет. Самое главное, ошол кредитный историяны курганды билиш. Ошол бүгүнкү маек бир аз ушул тууралуу болмок болчу. Силерге рахмат, бизди көрүп жана лайк басып аткандарга. Всем удачи.